Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajvid менен Kur'an'da öğrenöz online kursunun 22. sabagındayız. 21. sabagımızda sizler менен Tanvin temasını ötkönbüz. Tanvin temasının alkağında Fathanın tanvini деген temаны үйрөнүp жана мисалдарын окуп үйрөнгөнбүз. Бүгүн болсо сиздер менен касранын танвини темасын өтөбүз. Касра баарыбыз билгендей эле тамганын астына коюлуучу сызыкча белги аракет деп аталат жана и тыгышын билдирет. Касранын танвини дегенде болсо ошол эле тамганын астына коюлган сызыкча эки сызыкчага айланат жана и тамгасына и тыгышына кошулат н тамгасы. Ошондо ин деген үндү кошуп биз касранын танвинин окуй алабыз мисалдарына. Анда эмесе мисалдарды окуйлу, көңүл коюп, угуп, артыбыздан кайталайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хасадин. Ахадин. Ахадин. Ajalin. Ajalin. Lahabin. Lahabin. Ajrin. Ajrin. Yaumin. Yaumin. Raybin. Raybin. Baytin. Baytin. Nurin. Nurin. Ju'in. Ju'in. Hurin. Hurin. Qulubin. Qulubin. Dinin. Dinin. Alimin. Alimin. Şadidin. Şadidin. Bashirin. Bashirin. Narin. Narin. Hadin. Hadin. Adin. Adin. Nasin. Nasin. Ilmin. Ilmin. Masadin. Masadin. Sayyibin. Sayyibin. Mayyitin. Mayyitin. Cennatin. Cennatin. Zulumatin. Zulumatin. Thamaratin. Thamaratin. Suratin. Suratin.
Бул сөздөрдү окуп үйрөнүүдө алгач эле жасаган катаңыздар ошол бойдон акылыңыздарда туура эсептелип калынган болсо, анда сиздер ар дайым ошол катаны кайталай бересиздер. Ошондуктан мүмкүн болсо бир канча жолу кайталап, өзүңүздөр мүмкүн үнүңүздөрдү жаздырып, кайра видео менен салыштырып, ошентип окусаңыздар мүмкүн болушунча жакшы жана туура окуп кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, яумин вау тамгасы окулганда вау илеп бири-бирине тийбейт, илеп тишке да тийбейт эриндерибиз. Бирок биздеги кыргызчадагы в тамгасы илебиз бири-бирине тийип туруп айтылат. Мына ошол айырманы жакшылап билишибиз керек. Вав эмес, вау. Бир нерсеге таң калганда айтыла турган сөз бар го, мисалы вау. Оозубуз бир аз алдыга чыгып илептерибиз. Мына ошентип айтылат. Ошондо туура болот. Яумин. Явмин деп окуу туура эмес. Ошондуктан мүмкүн болсо ар дайым вау тамгасы келген мисалдарды ошентип окуйбуз. Ал эми бул жерде вау тамгасы болсо узартуу белги катары келген. Жуин. Шадидин я тамгасы узартуу белги катары турат. Шадидин. Баширин. Шин тамгасынын астында карасаңыздар узартуучу белги жана аракеси жок я. Нарин. Аракеси жок алиф узартуу белги катары колдонулган. Ажрин. Мына ушундай окусаңыздар жакшы болмок. Ж тамгасын бир аз чакыртып окуйсуздар. Мунун тереңирээк, кененирээк маалыматын буюрса кийинки сабактарыбызда үйрөтөбүз. Сабагыбыздын аягында сиздер менен маалымат бөлүшүүнү улантабыз. Кур'ан-ы Каримде 114 сүрөнүн ичинде бисмиллах айтылбай башталган сүрө кайсы сүрө деген суроо бергенбиз. Бул суроонун жообу Тобо сүрөсү. Тобо сүрөсү Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтылбай башталат. Ал эми бүгүнкү сурообуз Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим сөзү 2 рет колдонулган сүрө кайсы? Кайсы сүрөдө 2 рет колдонулат? Билип алдык, кайсы сүрөдө колдонулбай башталган, ал эми кайсы сүрөдө 2 рет колдонулат. Аны таап комментарийге жазабыз. Сиздер менен өтүлүп жаткан сабактарыбыз пайдалуу болуп жатат деген үмүттөбүз. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүн калтырбай, сөзсүз түрдө көнүгүүнү кайталап, теманы бекемирээк түшүнөбүз.